Мекенге болгон кусалык. Урушуп кеткенде оғандарча, кыргыз деген улут жок, кыргыз деген тил жок дегенде, сен не дейсиң? Кыргыз деген мамлекет бар керек болсо. Тилибиз бар деп мен ошентип айтам. Ошо Кыргызстан менен мындайча айтканда суктанып жүрөт элек да. Сапаттуу билим алып элдин кызматын аткарууга далалаттанган 19 жаштагы Нурулхуда. Анын ордунда белгисиз, себеби чоң жагда. Памирлик бордоштордун тарыхый мекени Кыргызстанга болгон сый-урматы. Памирлик кыргызбыз десек, мындай урматтап, колунан келген жардамдарды берип атат. Үчүн ыраазычылык билдирем элге бардыгына. Айлана чөйрөдө мисалы Кыргызстан бир тоолуу мамлекет, өтө мындай табияты кооз да, башка жерлерде жок. Бардык эле суктанат да ушу Кыргызстанда. Биздер ушу суктанабыз. Жыл болду Иман гимназиясында окуйм. Буякта азыр сабак бүткөн учуру, сабактан чыктым азыр. Саат 3 болуп калды. Ошо азыр кийимди которуп, мектептин кийими формасы өзүнчө болот да. Ошо формамды которуп, анан азыр кичине эс алам, телефон чукулап, же футбол ойноп дегендей. Анан кайра этюд болот немеде. Буякта эми азыр бил мен 11 класс болгонума байланыштуу ой эртеге даярданып атабыз. Саламатсызбы. 2017 жылы тарыхый мекенине алынып келинген алгачкы памирлик 30 жарандын катарында 19 жаштагы Нурулхуда Турди Ахун уулу дагы бар эле. Нурулхуда ал кезде 15 жашта болгон. Үй бүлөсүндө 9 бир туугандын 8-инчиси. Мекенине кайтканда өзүнүн улуу агасы менен кошо келген. Алгачкы 1 жыл Нарын шаарында өзү теңдүүлөр менен билим алган. Нурулхуданын атасы Памир кыргыздарынын ханы болгон. Оган бийлигине тоолуу аймакта этникалык кыргыздар жашаганын биринчилерден болуп танытып, Афганистандын парламентине 2 рет депутат болуп шайланган. Ауганстандын катаал шарттагы аймагындагы кыргыздардын укугун коргоп, чоң Памирге чакан оорукана жана мектеп ачкан. Нурулхуда атасы менен ар дайым сыймыктанып келгенин айтат. Афганистанда 10 жыл президент болгон Хамид Карзайдын кеңешчиси кызматын дагы аркалаганын айтып берди. Акам экөөбүз келгенбиз. Мен 2002 жылкы болом. Ошко келгели 3 жыл болду. 2018 жылы Ошко келип, Ош менен Иман гимназиясына келип окууну баштадым. Анда 9-класс элем. 9-класста окудум, 10-класста окудум, быйыл 11-классмын. Кудай кааласа быйыл окууну бүтөм мектепте да. Ошол өзүм болсо үйдө 8-чи болом, 9 бир тууган болобуз. Бир эжем бар, акам бар, бир өзүмдөн кичинекей иним бар. Атам жөнүндө айта кетсем, атам ошо Памирлик кыргыздардын ханы болгон, чоң Памирдин, общик чоң Памир жана кичи Памирдин. Андан сырткары ошо Оган мамлекетинде ошо Памирлик кыргыздардын талабы менен талашып, ошо Оган парламентинде депутат болгон. Ал киши 2 жолу депутат болду. Ошо Памирлик кыргыздардын укугуну неме кылып, немесини коргоп, укугуну коргоп, ошол жакта иштеди. Ошо атам демилгеси менен азыр чоң Памирде клиника бар, мектеп ачылган. Кичинекей Памирда болсо да ошондой эле 2 мектеп бар, клиника бар. О киши бир жолу президенттин кеңешчиси болуп иштеди. Ал кезде Хамид Карзай деген президент болгон, Оганстан президенти. Ошо кишинин кеңешчиси болуп иштеди. Анан азыркы учурда болсо менин акам да иштейт. Биз кичинекейбизден ошо атабыз депутат болгонго байланыштуу шарт жакшы болуп, Оган жакка түшүп, шаар жакка түшүп окуп калгандыктан бардыгыбыз билимдүүбүз, Кудайга шүгүр. Акаларым да окуган. Кичинекей иним 8-класс Оганстанда окуйт. Бир акам Оганстанда университетте окуйт. Ал мындай медфак деп коет, медфакта окуйт. Бул жакта болсо экөөбүз, акам болсо Бишкекте азыр. Ал жактан Нарындан местный кызга үйлөнгөн, үй бүлө курган, ошо Токмок шаарынан үй алган. Мен болсо биякта окуп атам азыр Ошмуда. Ошол бардык биякта эми жалпысынан 113 Памирлик ошонун катарында мен да бармын.
Нурулхуда 9-классынан бери Ошмонун Ыйман гимназиясында билим алууда. Быйылкы жылы мектепти аяктайт. Достору менен бирдей бага жетишип, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктын үстүндө. Гимназиянын талабын тагыткарып алдыңкы окуучулардын катарына кошулган. Жашоосу тамак ашы окуу жай тарабынан акысыз каралган. Атасы оган бийлигинде иштегендиктен Кабулда жана Бадахшан шаарында толук кандуу билим алган. Учурда англис, фарс, тажик жана кыргыз тилинде эркин сүйлөйт. Кичине кезинен тарты ата-энелери Кыргыз өлкөсү бар экенин, мезгил келсе кайта турганын айтып келген. Бадахшан шаарында окуп жүргөн кезинде кыргыз сыңар деп шылдыңдаган учурлар көп болгонун эскерди. Ошо биринчи бияка келгенде кыйынчылыктар болот экен ар бир инсанда. Биринчиден эле ошо тил жактан, мисалы кыргыз болсок деле, мисалы диалект башкада, мисалы биз Оганстанда жашагандыктан 100 сөз сүйлөшөк, 100 сөздүн 80 сөзү эле оганча болуп кетет. Биякта деле кээ бирөөлөр мындай орусча, ошто өзбекче анча кошуп сүйлөйт. Ошо тил жагынан болгон. Биринчи мен келгенде ошо Нарын шаарга келгенбиз. Ошондо Кыргызстанды көрүп аябай суктандым. Кыргызстан мурун ошо менин атам, энем айтчу, биз Кыргыз деген мамлекетибиз бар, Кыргызстан деген мамлекетибиз бар. Эми бунун себеби мисалы биз Оганстандын Бадахшан деген шаары бар. Ошол жакта мен билим алдым 9-класска чейин мектепти. Ошондо силер айтат эле да мындай эме болгондо. Урушуп кеткенде огандарчы. Кыргыз деген улут жок, кыргыз деген тил жок дегенде сен не дейсиң? Кыргыз деген мамлекет бар керек болсо. Тилибиз бар деп мен ошентип дедим. Ошо Кыргызстан менен мындайча айтканда суктанып жүрөт элек да. Ошо Бадахшан Кабулда 2 жыл окудум, атам депутат кезинде. 4-3 класста ошол жакта билим алдым. Андан кийин которулуп Бадахшан шаарына келдик. Ошол буяк жакта кыйынчылыктар алгачынан ошо тил болду. Тилге анча түшүнбөй орусча сүйлөйттөр, мындай орусча кошуп кээ бирөөлөр. Ошо тилге анча түшүнбөй неме кылдык. Андан кийинчерээк окуп мындай эл менен көнүшүп неме болгондон кийин тилди түшүндүк, жакшы эле болду. Ошо айырмачылыктар болсо, мисалы Оганстан бир мындай тынч эмес мамлекет да. Мындай террор көп, адам өлтүргөн көп, уруш талаш көп. Ошого байланыштуу мындай өнүккөнчүлүк жок, цивилизация жок. Эми мындай борбор шаарларында эле болбосо калган айыл немелерде жок да. Мисалы айылдарда, башка неме райондордо мындай интернет иштебейт. Мисалы Кыргызстанда бүт эле айылдарда, бүт жерлерде интернет иштейт. Мындай смартфонуң менен өзүң бардык дүйнөнү көрүп турасың да. Биякта видеолордон көрөсүң, кабарлыктардан дүйнөдө не болуп атат, ошондон кабардар болуп турасың. Анан бир айырмачылык биякта мындай кийинген да. Кийинген мен алгач жолу ошо биринчи Памирден алып келген 32 киши болгонбуз да. Ошондо Жалал Абадта ошо бизди түшүрдү обедкечи, түшкү тамакка. Анан ошондо мындай кыска кийинген аялдарды көрдүм, юбка кийген. Мындай таң калдык да, мындай кандай уялбайбы деп мындай неме кетет экен да, эми ачык эле айта берейин. Ошо кийим дегенде көнүшүп кеттик. Анан алгач мындай көнбөй, мындай карай албай, жана уялып олордун тенинен эле бизчи ошондой болдук. Анан тамак аштан айрылмаган, мисалы Оганстанда тамак аш башкачараак, өзүбүздүн Памирыбызда башкача тамак, буякта вообще эле башка. Демек, бул жердеги бурчу канча градуска? 80 градус. 80. Мектепти аяктап, тестти ийгиликтүү тапшырса, чет тил адиси болууну пландайт. Жакынкы күндө өлкө башчысынын көмөгү менен жарандык алууга документ тапшырган. 20 күндүн ичинде паспорту келет. Эс алуу учурунда Памирде калган үй бүлөсүн көрүп келсем деп пландап жүрөт. Өз мекенинде жашаганы менен жакындарына болгон сагынычы күч. Пландар өтө кенен алдыда. Көп пландарым бар. Кудай буйруса бардыгы орундалат деген ишеничтемин. Кесип эми мен ошо кичинекейимден ошо Оганстан шаарларында жүргөндө деле тил жагга кызыгып, чет мамлекеттерде видео анча интернеттерден көрүп кызыкчумун, тили үйрөнсөм деп. Анан мен англис жагым жакшы, англис тилиге өтө кызыгам да. Ошо Кудай буйруса ошо эртең тапшырып алсам, 11-классты бүтүп алсам, Кудай кааласа кийинки жылы ошо инфакка тапшырайын дейм. Ошму болобу, же башка университет болобу, эми айырмасы жок. Ошо билимдик сапаты жогору неме болсо, ошо тил боюнча. Ошо
ошо англис тилине кызыгам, ошо англис тили окусам, тил үйрөнсөм, чет мамлекеттерге чыксам деген максаттар бар. Анан ошо быйыл жазында мен буякка келгели 2019 неме болду да. Ошко келдик, анан немеге бардым. Мекениме бардым, туулуп өскөн Памиргечи. Анан ошо боюнча 2 жыл болду, 3 жыл болду бар элекмин да. Туугандарды сагындым, ата-энемди сагындым, энемди сагындым, атам өтүп кеткен. Ошо жайында Кудай буйрса, жол ачылып калса, мына азыр пандемия болуп, жол неме болуп калды. Ошо бир барып келсемби деген максат бар да. Ушу жерден тапшыргандан кийин, анан кийинки жылы тапшырсам деген эгер Кудай кааласа, ошо мекениме барып бир саякат кылып, ата-энемди, тууган урукту көрүп, анан келип университетте, жогорку окуу жайды улансам деген тилегим бар. Нурулхуда биринчи келгенде көп кыйынчылыктар болгонун, айрыкча жаштардын кийим кийүү маданияты таң калтырган, Кыргызстанга жана элдин кабыл алуусуна ыраазы, тааныган ар бир кыргыз жараны колунан келген жардамын берип турат. Эл кыргыз эли эми кандай да болсок, каныбыз бирге дегендей, кыргызбыз, тилибиз бирге, элдин кабыл алуусу өтө сонун болду биринчи келгенде де. Азыр да болсо ошо Памирлик кыргызбыз десек, мындай урматтап, колунан келген жардамдарын берип атат. Бул үчүн ыраазычылык билдирдим элге бардыгына. Айлана чөйрөдө мисалы Кыргызстан бир тоолуу мамлекет, өтө мындай табияты кооз да, башка жерде жок, өтө бардык эле суктанат да ошо Кыргызстанга. Биз деле ушу суктанабыз. Жайлоолор бар, Памирге окшош, суук жерлери бар, ысык жерлери бар. Анан калкы болсо ушу кыргызча сүйлөйт. Мисалы биз Ооганстанда мисалы базарга чыксак, я башка жакка барсак, мисалы биз айлабыз жок. Мисалы кыргызча сүйлөсөк түшүнбөйт эч ким. Ал жакта фарс сүйлөш керек, же англисче сүйлөш керек. Ошо биякта бардык кыргыз. Базарга чыксаң деле, бир нерсе соода сатып кылсаң деле кыргызча сүйлөйсүң. Өтө жакшы да. Анан калкы болсо да эл мындай не деп койсом, улуттук кийимин сактап, улуттук тилин сактап, ушу өзгөчө маани берет да. Мындай улуттук кийимди дайыма кийип жүрбөсө деле анча мынча майрамдарда, анча немелерде мындай кийип, майрамдар, тил майрамы дегендей, мына аялдар майрамы белгиленип турат да жылындачы. Ошол өзгөчөлүктөр жакшы да. Мисалы биз Памирде кезде телевизорлордон билчүбүз, мисалы Рози Зан дейт, мисалы аялдар күнү я неме ошо телевизорлордон ооган жакта анча мынча белгилейт да. Биз билбейчүбүз да, эмне экен, неге ушинтет десе, көрсө ошондой бир күндү белгилеп коюптур аялдар үчүн, студенттер үчүн, ишмерлер үчүн дегендей. Ошолорду белгилейт. Ошо мисалы Ооганстанда биз күнүгө октун тошун угабыз, күнүгө уруш талаш дегендей, шаар жакка мындай неме террористтер бар жакка түссөң ошо да. А буякта болсо музыканын, кошчулуктун, жылмаюунун немесин угуп турасың да. Буяк өтө сонун, өзгөчө жакты да магачы. Анан бир жери Кыргызстанда мындай эл маданияттуу десем болот да. Мисалы тазалыкты сактайт, табиятты, мындай улууну урматтайт. Мисалы маршруткаларга минсең, мисалы бир аял киши же бир улуу киши кирсе орундуктарды бошотуп дегендей неме кылат. Анан мындай маданияттуу да, жакшы. Ошо. Интизар бар, эми эл ар кандай болот экен да. Мисалы мындай байлар бар, кедейлер бар. Мисалы кедейлер буяка келгиси келет, байлар болсо неме болот, буяка келгиси келет да, бүт элечи. Анан мен деле ошондой тилектерим бар. Кудай кааласа азыр жарандыкка тапшырдым. Өткөндө Талдуу суу айылында президент менен жолуктук. Ал киши бизге жакшы ой максаттарды айтты. Кудай кааласа бардыгын көчүрүп келем, Памирлик кыргыздар деди. Жарандык алсак бардык мүмкүнчүлүк мындай ачылат да биз үчүнчү. Анан мисалы ата-энем келсе, туугандарым келсе, буяктан үй алсак, үйүбүз болсо, мисалы күнүгө ата-энемди көрүп жүрсөм, атам энемдин колунан тамак ичип күнүгө сабакка барарда дегендей неме кылсам өтө сонун болот да. Ошон үчүн эң негизги максатым ошо быйыл Памирга барайын деп атам. Аларды эгер мүмкүнчүлүк болсо алып келсем деген максатта. Кудай кааласа орундалат бардык максат.
азыр паспортка тапшырдык. Бүт эле памирликтер бүгүн ошо алайдан келип тапшырышты паспортка. Өткөндө да президент менен жолукканбыз. Ошо киши мен тездетип ошо силердин паспортуңарды чыгарып берем деп ошондой неме кылган сөзү айткан да. Ошон үчүн мен ошо кыргыз элиме жалпы ушундай кабыл алып, бизди жакшы маанай менен колунан келген жардамын берип, өзгөчө президентке, мына жаңы шайланган президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ошо памирлик кыргыздарга өзгөчө көңүл буруп атат. Ошого мен өзүм атымдан жана памирликтердин атынан терең ыраазычылык билдирейин дедим. Аллах разы болсун кишинен, иштериге ийгилик каалайбыз. Мындай кыргыздын эң мыкты президенти болсун.